Жолдору бар. Күнөөлүү же күнөөлүү эмеси аныкталбай жылдап абакта отурган адамдар бар. Алардын тагдыры менен ойногон сотторго ким чара көрөт? Биз бул жерде айтып жатсак, силер сын катары кабыл алышыңар мүмкүн. Биз элди кыдырып жүрөбүз, кыдырып келдик. Ошон үчүн мен сизге факты менен айтып берейин. Жакын күндөр ушу каникулда мен Ош шаарына барып келдим. Себеби Ош шаарынын номер 7-округтан шайланганыма байланыштуу мага кайрылышты. Осмонов Рахматулла Азимбаевич деген. 2 жыл 8 айдан бери сиз О5-те Ошто отурат. Ушул күнгө чейин сот аягына чыга элек. Бала чакасы эмне болду? Үй бүлөсү кантты? Же ак, же көк деп жыйынтык чыга элек ушул күнгө чейин. Кече Камил Рузуев акталды. Ал түрмөдө жатты да, иш козголду. Алымкадыр Бейшеналиев мисалы кармап кеттиңер, камадыңар, чыкты. Эмне болду эми ушул иш козгогондор? Жокко тартылабы же жокко тартылдыбы, эмне болду? Акталган адам бизге арыз менен кайрылса, биз сөзсүз уголовно процессуальный кодекс негизинде чечим кабыл алабыз. Мыйзамсыз камаган күч укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же өмүр бою ушул тармакта иштебеш керек, же ошол жазасын алыш керек. Соттордун шалакылыгынан кайра каралып, жылдап созулуп кеткен иштер четинен чыгат. Кээ иштер 2 жыл, 3 жыл каралып, жогорку сотко келгенде, жогорку сот жаңыдан карагыла деп районго берет. Анын соттордун жоопкерчилиги жок да. Эл мына жарандар жөн эле убакты кетирип, сизде дагы практика бар да эми. 3 жыл соттошуп жүрүп, жогорку сотко келгенде пересмотрго кетет да. Судьялардын жоопкерчилиги жок. Туура, биз кайра бир эмес, 2-чү, 3-чү же 5-чи иш кылып кайра жаңы кароого жөнөтө берет экенбиз. Ошол менен элдердин дагы пикирлери башкача болуп атат. Биз ушунун үстүнөн иштеп атабыз азыркы учурдачы. Айрым учурларда бир тарабы келип, экинчи тарабы келбей коюп, сот жылып кетет. Буга кандай чараларды көрсө болот? Бир сөз бар да, чычканга өлүм, мышыкка оюн деп. Сотко эмне? Кийин келе чакырылгандар келбей калыптыр деп коет, же бир жүйөлүү себептерден деп коет, бирөө чоңалайдан кирет, бирөө ат башыдан келет дегендей. Ошо келбегендердин эсебинен келгендерге бир компенсация жагын ойлонсо болобу? Келбей калган тараптарды мажбур түрүндө келтирүү жөнүндө дагы мыйзамда бар. Бирок ошондой эле злоупотреблять этип жана адвокаттардын күнөөсү менен болсо, адвокаттарга дагы жеке аныктама чыгарып, аларды дагы мындай бир тартипке чакыруунун жол. Мыйзам долбоорунда кимдир бирөөнүн ээлигине кеткен жерди, мүлктү кайра кайтаруунун мөөнөтүнө чек коюлган. 110-чу берене менен жана 10 жыл баягы срок өтүп кетсе, 10 жылдын ичинде кайра арыз менен кайрылат деген ушу боюнча бир 2-3 конституционный соттун чечимдери да чыккан эле да, баягы вновь открывшимся деген ушул мөөнөттөрдү коюлбасын деген. Бул бир ошого карама каршы келбейби? Анан экинчиси, мурунку конституцияда сроктор жок эле да. Экинчи инстанцияга качан кайрылса да болот дегендей статья бар эмес беле? 10 жыл деп атканыбыз себеби биздин иш тажрыйбабызда көрүнүп атат. Жөнөкөй мисал катары айтканда 20 жыл, 30 жылдан бери өтүп кеткен бир жер талаш маселеси же башка бир объекттер боюнча азыр доо берип атышат да, ошон үчүн эместерине келгенсипчи. Ошон үчүн биз аны чектөө коюп атабыз. Ал үйлөр колдон колго өтүп, мурастан мураска өтүп, көчөлөр салынып, тигинтип мынтип калгандайын эмесиңерге келип атабыз, мыйзамдын бузулганын депчи. Ак жеринен күнөөлөнүп жапа чегип калган фактылар да жок эмес. Анан бир аксакал келиптир. Ахматалиев Тынчтык деген Көлдөн экен. Өз учурунда мыйзамсыз иш козголуп, бир топ жабыркап, анан во всех 3 инстанциях оправдаться этилди да. Бирок ошого мыйзамсыз козгогон иш следователь, прокурорлор бар да, ошолор до сих пор жоопкерчиликке тартылбай жүрөт да. Мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө кеп жок. Сот реформасы эмне болуп жатат деген депутаттар дагы болушту. Сот реформасы деп бир канча жылдан бери айтып сайрап атышат. Бардык бул коомчулук сайрап атат. Мамлекет башчылар айтып жатышат. Сот реформасын кылыш керек депчи. Ошого мен сиздин оюңузду билейин дегенде, сот реформасы кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө депчи. Сот реформасы жүрүп жатат, аягына чыга элек. Жарым жартылай аткарылып жатат. Уланууда экен да, мындайча айтканда, туурабы?
Мына ушундай талкуудан кийин мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Өлкөдө мигранттардын балдарынын 77 миңи каттоодо турат. Бул боюнча парламенттин жыйынында чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун карап жатканда айтылды. Мында эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо жаатындагы бир катар маселелер көтөрүлдү. Талкууда эмгек мигранттарынын укуктарын коргоодо медициналык текшерүүдөн өтүүдө көйгөйлөр жаралып келгендиги боюнча сөз болуп, учурда бул багытта кандай сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы такталды. Былтыркы жылы төраганын официалдуу визитинде дагы маселе коюлуп, Матвиенко убада берген эле Кыргызстанды ачабыз. Көрсө Өзбекстан менен Тажикстандын өзүндө бар экен. Биздин кыргызстандыктар ошол жерге барып, ушул кезекке туруп, ушундай анализ тапшырып атышат да. Ошол маселе эмне болду? Мына 1 жыл болуп атат да. Ош шаарында, Бишкек шаарында имараттарыбыз даяр. Азыр ошонун үстүнөн биз мындай тыгыз иштеп атабыз. Кудай буюрса, вот ушу жылдын башында алар бизге келет, анан кийин филиалдарын ачып берет. Мигранттар иштеген жерлеринен айлык акы төлөнбөй жатканы боюнча депутаттарга кайрылгандар көп. Алардын укуктары корголуп жатабы? Ушу кезге чейин эле бизде ушу Россияда өзүнүн ак эмгеги менен эмгектенип, бирок айлык маянасын, эмгек акыларын өз учурунда айлап ала албай калган, алданып калган, ушул көйгөйү менен ушу кайрылат да. Мойкен районунан ушул Нурбек аттуу жигит да мага ошол жаш жигит экен, кайрылган. Ал айтат, ошол контрагым бар, договорум бар дейт. Иш берүүчү менен ошол керек болсо ошол Москва шаардык сотуна өзүнүн укугун коргоп сотко кайрылып, соттон да утуп алыптыр да. Мына 3 жылдан бери 3 миллион рубль маянасын албай калган бала экен ушул бала. 3 миллион рубль. Мен фамилиясын алып алайын, анда бизди карап беребиз. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков эмгек мигранттарынын пенсиясы, жөлөк пулдары, алардын балдарынын укуктарын коргоо чаралары боюнча кандай иштер жүрүп жатканын тактады. Биздин мекендештердин бул жакта алган балдары жөнүндө, жаш өспүрүмдөр боюнча мен белгиледим, абдан көп жаман кырсыктарга учурап жатышат алар депчи. Ушу сиздер бир канча министрликтер менен чогуу иш алып барышыңыздар керек да. Ички иштер министрлиги менен, Тышкы иштер министрлиги менен, Саламаттык сактоо министрлиги менен ошол жөнүндө суроо берип атам. Бүгүнкү күндө республика боюнча бизде 77 миң ушундай балдарыбыз бар. Ата-энелери болсо миграция чыгып кеткен болчу, бардыгы учетто. Бирок сиз туура айттыңыз, ошол учурда бүгүнкү күндө ар бир райондо комиссия бар. Комиссия ошо комиссия болсо ошо балдардын акыбалын карайт. Талкуунун жүрүшүндө каттоодон өтүү тартиби, кара тизме боюнча жана медициналык кароодон өтүү мөөнөтүн узартуу жана анын жарактуулугу тууралуу маселелер көтөрүлдү. Регистрация боюнча кандай болуп атат? Кирде чыкты, канча ай туралат? Кандай жеңилдиктерди карадыңыздар могу акыркы айларда? Кыскача эле жооп берсеңиз. Эч кандай регистрация болбойт. Ал 30 күн эң эркен жүрө берет. Бул бир. Андан кийин после регистрации 3 айдын ичинде барып жумушун таап, жумушка орношуп, ошол жерден договорду алып келиш керек. Учурда мигранттардын медициналык тейлөө боюнча кандай шарттары бар экени такталып, мында саламаттыкты сактоо министрлиги менен Орусиянын келишими бар экени айтылып, каттоого турбаган жарандарга гана көйгөй болуп жаткандыгы белгиленди. Мигранттардын өзгөчө үй бүлө мүчөлөрүнө кандай шарттар түзүлүп жатат? Сиз сүйлөшүүлөр болуп жатат дегенсиз. Саламаттык сактоо министрлиги биздики Россия менен ушундай негизи келишим бар. Жана мен башында айткандай, биздин жарандар өз убагында барып, учетко туруп, жана келишимди көрсөтсө, бул үй бүлөгөчө кандай бир медицина боюнча проблема жок. Жыйында кыргызстандыктарды АКШга жумушка орноштуруу боюнча келишим түзүү керектиги айтылды. Ага ылайык айдоочуларды даярдап, англис тили жана өлкөнүн мыйзамдарын үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк бере турган болсо, анда мигранттардын жашоосунун оңолушуна жол ачыла турганын белгилешти. Биз бул жакта ошол трак айдаган айдоочуларды англис тилине, Американын мыйзамдарына үйрөтүп, бир лицензия берип, Америкага апарып иштеткени бизге бир мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биздин мигранттардын жашоосун биз оңдомокпуз. Жыйындын соңунда аталган мыйзам долбоору бир добуштан жактырылды.